Ушул жылтыр менен жаңы жылдын маанайы келип атат деп айтып атат. Жардыргычты эми айта албайм. Жардыргычты мен жок болчу илгери. Биздин союздун убагында. Кийин эле чыкпадык. Пиротехникалык тактап айтканда жаңы жылда эл көп сатып алган жардыргыч заттарга тыюу салынганы менен мыйзамсыз жашыруун соода сатык уланып келет. Жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, тийиштүү адистер тарабынан каладагы базарда рейд өткөрүлдү. Коопсуздук эрежелерин сактоо максатында ушул Каракол шаары менен мэриясынын тарабынан тиешелүү структуралар менен биргеликте жеринен ушул пиротехникалык буюмдарды саткан түйүндөрдү карап жана коопсуздук эрежелери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Пиротехника колдонуп атканда үйдөн, айыл жергелеринде чөптөн, үйүлгөн чөптөрдөн, имараттардан жана автоунаа токтотулган жайлардан алыс жактарда колдонуш керек, ачык аянттарда. Асманды кооздукка бөлөгөнү менен абаны булгаган жардыргыч заттардын кесепетинен жаракат алгандар ооруканага түшөт. Дарыгерлер жаңы жыл түнү кокустуктун айынан кайрылгандар армын болоорун айтып, этият болууга чакырышты. Колу даже сынганга чейин барышы мүмкүн, денелер айрылышы мүмкүн. Бул аябай мындай күйүктүү немесин алып келет көбүнчө. Жаш балдарга бербеңиздер, бул эң опасный, көзгө эметиши мүмкүн, бетке, терилерге аябай зыян, күйүк эмесинде болуп калышы мүмкүн. Сыныктар болушу мүмкүн ар кандай. Каракол шаардык мэриясы өрткө каршы кызматы тарабынан учурда жеринде шаар тургундарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ал арада жардыргыч заттарды саткандарга айып салынаарын эскертишти. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Мадина Бакирова, Каракол шаары.